Автоунааларын милдеттүү камсыздандыруудан өткөрбөгөн айдоочуларга айып салуунун мөөнөтү жылдырылат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында төрага Нурланбек Шакиев билдирди. Спикер бул маселе боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолугушканын кабарлады. Милдеттүү камсыздандыруу боюнча сөз болду. Сиздер сунуштарыңыздарды айттыңыздар. Кече Министрлер кабинетinin төрагасы Акылбек Жапаров келди, сүйлөштүк. Мен депутаттардын сунушун айттым. Ал киши менен кеңештик. 1 апрелден тартып жанагы айып пулдар салынат деген мөөнөттү жылдыра турган болдук. Президент дагы ушундай мааниде тапшырмасы бар экен. Ошон үчүн сүйлөштүк. 1 апрелден тартып ошол айып пулдар төлөнбөйт. Мөөнөтү да узартылат. Бул маселени маалымат иретинде айтып коеюн. Экинчиси, ошондой эле төрага 15 февралда Акылбек Жапаровдун катышуусу менен парламентте өкмөттүк күнөтөрүн кошумчалады. Анда өкмөт жазгы талаа иштери, арзан айыл чарба кредиттери жана башка маселелер боюнча кеңири маалымат беришмекчи. Биз айтканбыз өкмөттүк күндү белгилейбиз деп. 15 февралда келе турган болду. Өкмөт себеп дегенде ошо бүт даярданып, жазгы талаа жумуштары, арзан айыл чарба кредиттери жана башка маселелер боюнча астедил даярданып келип жооп бере турган болду. Ошону мен маалымат иретинде айтып коеюн. Эгерде суроолор болсо, ошого даярдана берсек болот. Төраганын сөзүн утурлай жазгы талаа жумуштары боюнча маселе көтөргөн эл өкүлү Жалалидин Нурбаев Араван районунда жазгы талаа иштери эң биринчи башталарын ырастады. Андыктан дыйкандарга жеңилдетилген насыяларды азыртан берип баштабаса эртең кеч болуп калат. Эми бизде Араванда кичине күн жылыгандан эле дыйканчылык башталып калат. Ошого эгерде мүмкүнчүлүк болсо, дыйканчылык башталардан мурда бизде кичине эртерээк башталат. Мынал Минфинге айтсаңыз, кээ бир маселелерде апрелге барып акча бөлүнөт дейт. Ошуну эртерээк башталса, мынал суу чарбачылыктар бар, башка айыл чарбасындагы иштеп аткан жанагы фермерлерге же башкаларга акчаларды эртерээк чечип берсе. Ал эми эл өкүлү Руслан Жакышев үй куруу үчүн аймактарда жер тилкелерин трансформация маселесин тез арада чечүүнү сунуш кылды. Ал бул маселе Бишкек шаарында чечилип жатканы менен жерлерде көз жазында калып жатканын айтат. Учурда райондордо жер сурап кезекте тургандар миңдеп саналат. Эгер тамташ куруу үчүн жер тилкелери бөлүнүп берилбесе, миграцияга агылган жаштардын саны токтобойт. Борбордого чоюп бара жатабыз. Ички тышкы миграцияны токтотуп, аймактарда калкты кармоо үчүн жок дегенде жер тилкесин камсыздап койсо абдан жакшы болмок. Мына Бишкек шаарын курчап турган кырчети, макамдуу конуш бар. Андан аш макамсыз конуштар андан да көп. Айыл жеринен ошо Жети Доодан келген биздин азаматтарыбыз айласыздан ушул жерден жер участокторун жер тилкесин сатып алышат дагы, жер тилкенин китеби жок, кызыл китеби жок, канча деген шылуундарга кабылып алданып жаткан жаштарыбыз андан да көп болуп жатат. Калктын социалдык көйгөйлөрүн көтөргөн жыйында депутат Медербек Алиев улгайган, ооруган, майып болгон жана эмгекке жарамсыз, багар көрөрүнөн ажырагандардын маселесине токтолду. Депутат аларды мамлекеттин эсебинен жөлөк пулдар менен камсыз кылуу шарттарын карап чыгуу зарылдыгын билдирди. Жөлөк пул маселеси актуалдуу болуп атат. Көп жарандар кайрылып атат. Мен жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын көрдүм. 14-чү беренесинде 11 пункттан турган кайсы учурларда мамлекеттик жөлөк пулдар токтотулат деген шарттар белгилениптир. Мыйзамда каралган тартипте. Бирок ошол эле учурда мен суранып кетким келет министрлер кабинетинен. Ошол пункттарды мүмкүн азыркы заманбап жашоого ылайыктуу башынан кайрап чыгууга учур келдиби? Себеп дегенде кайсы бир белгилүү же белгисиз субъективдүү себептердин кесепетинен чыныгы улгайган, майып болгон, багары жок кыйналган жарандар жөлөк пулдардан ажырап калып атат. Андан тышкары жыйында Баткендеги чек арада орун алган жаңжалда үйү тонолгондордун мүлкүн калыбына келтирүү, аларга өкмөт тарабынан көмөк көрсөтүү сунуштар айтылды. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Гүлбаев, Нью ТВ.